Үстүбүздөгү жылдын 11 мартынан 28 мартына чейин өткөрүлгөн танк биатлону 2022 аралык мелдешине танк экипаждарын даярдоонун экинчи этабы жыйынтыкталды. Кийинки этап Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин кубогуна аскер оюндары 2022 квалификациялык мелдеши менен жыйынтыкталды. Квалификациялык мелдешке 20-636, 73-809, 36-806, 30-630, 30-670 аскер бөлүктөрүнүн аткычтары, айдоочулар жана танк экипаждарынын командирлери катышты. Мелдештин жыйынтыгында армия оюндары 2022 аралык мелдеште өлкөбүздүн атынан чыга турган 4 экипаждан турган Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн курама командасы түзүлдү. Белгилей кетсек, 2021 жылы Кыргыз Республикасынын курама командасы жогорку чеберчиликти жана кесипкөйлүгүн көрсөтүп, танк биатлону 2021 аралык мелдешинде 2 дивизиондо 1 орунду ээлеген. Быйылкы жылы биздин танкисттер 1 дивизиондо жаңы атаандаштар менен салгылашат. 1 дивизиондо Россия, Кытай, Белоруссия, Казакстан, Өзбекстан сыяктуу күчтүү өлкөлөр катышат.